Кече үйгө почта аркылуу бир балага алимент төлөйсүң деп соттун буйругу келиптир. Келинчегим менен ажырашкандан бери уулум менин карамагымда, ал эми кызым апасы менен калган. Азыркы күндө мен башка аялга үйлөнүп, бул турмушумдан 2 балам бар. Өзүм эч жерде иштебейм. Турмуш шартым көңүл жылытарлык эмес. Түшүнүктүү. Бул соттук буйрук сиздин үйүңүзгө почта аркылуу келген болсо, сиз алып келген күндөн тартып, колуңузга тийген күндөн тартып 10 күндүк ичинде сиз ошол эле сотко, ошол соттук буйрукту кабыл алган сотко сиз каршы пикириңизди билдириңиз. Сиздин каршы пикириңиз сотко келип түшкөн күндөн бул демек соттук буйрук жокко чыгарылат. Себеби ал соттук актыда, соттук буйрукта 25 сиз иштеп тапкан акчадан, демек айлыктан, кирешеден 25% өлчөмдө өндүрүү көрсөтүлөт. Сиз сурооңузду айтып жатасыз, бүгүнкү күндө тарбияңызда 3 бала бар экендигин. Ал эми соттук буйрукта 25% өндүрүлгөнүн. Демек мен бул соттук буйрукту жокко чыгарууну сунуш кылат элем. Сиз сөзсүз түрдө өзүңүздүн каршы пикириңизди жазып, сотко алып барып бирок ал бул соттук буйрук мындай таптакыр жок болуп кетти деген түшүнүк эмес. Себеби дегенде соттук буйрукту жокко чыгаруу жөнүндө атайын аныктама кабыл алганда өндүрүп алуучуга түшүндүрөт, ал доо арыз менен кайра кайрылууга толук укуктуу болот. Сиздин карамагыңыздагы 3 бала бар болгон турган болсо, сиздин келинчегиңиз демек сизден 25% өлчөмүндө алимент өндүрө албайт. Себеби дегенде сот ишти кароодо сиздин тарбияңыздагы 3 баланы сөзсүз эске алат. Андан сырткары бир баланы ортоңордо 2 балалуу болуп, бир баланы анын тарбиясында, бир бала сиздин тарбияңызда болгон учурда сот бул доо арызды канааттандыруудан баш тартышы мүмкүн. Себеби дегенде ишти караганда сот сөзсүз түрдө үй бүлөнүн мындай эске алчу жагдайларды сөзсүз көңүлгө алат. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесси кодекси 253-берене соттун буйругун жокко чыгаруу. Соттун буйругун жокко чыгаруу жөнүндө карызкордун каршы пикири ал сотко келип түшкөн күндөн тартып 3 күндүн ичинде судья тарабынан каралат. Ушул кодекстин 246-беренесинин 1, 2, 4 жана 8 пункттарында аныкталган талаптар боюнча чыгарылган сот буйругу эгерде билдирилген талапка карата карызкордун каршы пикири келип түшсө, судья тарабынан жокко чыгарылат. Бул жөнүндө аныктама чыгарылат. Соттун буйругун жокко чыгаруу жөнүндө аныктамада судья билдирилген талап доо өндүрүшү тартибинде коюлушу мүмкүн экендиги жөнүндө өндүрүп алынуучуга түшүндүрүлөт. Соттун буйругун жокко чыгаруу жөнүндө аныктаманын көчүрмөлөрү тараптарга ал чыгарылгандан кийин 3 күндүн кечиктирилбестен жөнөтүлөт. Соттун буйругу жокко чыгарылганда өндүрүп алуучу төлөгөн мамлекеттик алым кайтарылып берилбейт.